Саламатсыңарбы студенттер, бүгүн биз балдар адабияты жана көркөм окуунун негиздери деген предметибизден адабий түрдүк бөлүнүштөрү, лирикалык түр, элдик ырлардын түзүлүшү, поэтикалык ыргагы деген темага токтолобуз. Элдик оозеки чыгармалар турмуштук функциясына, аткаруу мүнөзүнө карай түрлөргө бөлүнөт. Алсак лирикалык түр элдик ырлардын бардык жанрлары: арман, кошок, жарамазан, жар, айтыш, оюн ырлары, кирне ырлары, ак ийнек, эмгек ырлары кирет лирикаларга. Булардын ар бирине кенен токтолобуз. Арман ыры кандай ыр? Кыргыз оозеки адабиятында кеңири тараган лириканын бир түрү. Анда укуксуздуктун, эрксиздиктин, теңсиздиктин натыйжасында келип чыккан каармандын күйүтү, муң зары, капалыгы, нааразычылыгы, каршылык көрсөтүүсү билдирилет. Кыргыздарда айрыкча кедей кембагалдар, адам катары саноого арзыбай келген кыз келиндер узун сабак арман ырларын жаратышкан. Мисалы: кызыл көзүнүн көрпөсү элем ойдай, кыз да болсом бир үйдүн эркеси элем ойдай, эркеликке койбоду, малга сатты ойдай сыяктуу тагдырдын бейкүнөө кордугуна дуушар болгон кыз келиндер тарабынан кыз кенжекенин арманы, чалга берген кыздын арманы, насыяга кеткен кыздын арманы жаралган. Арман жанрын өркүндөтүүдө элдик ырчылардын ролу чоң болгондугу Тоголок молдонун чыгармачылык өмүрүнөн жакшы билүүгө болот. Элдик акындарда арман мүнөзүндөгү ырлар арбын кездешет. Токтогул барпыларда арман жанр катары кадыресе жашоосунан уланткан. Ал эми кошок. Кошок ыры элдик оозеки чыгармачылыктагы каада салт ырларынын бир түрү. Дүйнөдөн өткөн адамдын жакындары, аялы, кызы, карындашы, келини жана башка тууган туушкандары кошоктордо өзгөчө оон менен ый аралаш айтышкан. Анда каза болгон адамдын кулук мүнөзү, ишмердиги, адамгерчилиги, башка асыл сапаттары билдирилген. Айрым сатиралык мүнөздөгү кошоктордо маркумдун терс сапаттары да айтылган. Белгилүү кошокчулар чоң кадыр-баркка ээ болушкан. Аларды атайлап алдырып коштурушкан. Биздеги кийинкиде жарамазан ыры. Мында орозо, мусулман календары боюнча Рамазан же Рамадан айында, асыресе айдын экинчи жарымында түнкүсүн үймө-үй кыдырып ырдалуучу эски диний жана каада салт ырлары. Жарамазанды илгери көбүнчө балдар, кээде чоңдор айтышкан. Жарамазан айткандар 2-3 болуп алып, үймө-үй, айылма-айыл кыдырып, үй ээсинин кадыр-баркын, ата тегин, үй бүлөсүн, мал жанын макта ырдашкан. Ага ден соолук, байлык, бакыт, кармаган орозосуна кабыл болушу сыяктуу жакшы тилектерин билдиришкен. Жарамазан учурашуу, мактоо, суроо жана бат сыяктуу бөлүктөрдөн турган. Жарамазан туруктуу даяр ыр түрмөктөрүнөн туруп, ага айтуучу ырчылык жөндөмүнө жана ар кыл кырдаалга жараша алымча кошумча киргизе алган. Жарамазан комуздун коштоосунда аткарылат. Жарамазан ислам динине чейин пайда болгон фольклордук жана өзүнүн мазмунун ислам дини менен толуктап байыткан. Жарамазан айткандар үйгө, анын жашоочуларына бакыт, бейпилдик, байлык, ырыс, ынтымак тилеп, бала бакырасына өмүр каалап ырдашат. Мисалы, экранда көрүп турган бул Жарамазан ыры. Муну ар бириңер мичиңерден окуп, кийинки сабакка жаттап айтып бересиңер. Ал эми айтыш ыры. Бул кандай? Ырчылардын, чечендердин өз чыгармачылык кудуретин, чеберчилигин сыноо үчүн өз ара мелдеши кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында өнүккөн жанр.
Мында ал адат, салт айтыштары жана акындар айтыштары болуп эки чоң топко бөлүнөт. Ал экөө өз кезегинде мазмун жана форма жагынан бири-биринен айырмаланган түрлөрдөн турат. Адат, салт айтышына бадик, кайым, сармерден, кыз-жигит айтышы жана башка. Ал эми акындар айтышында алым сабак, табышмак, кордоо, учурашуу жана башка айтыштары кирет экен. Акыйне кыры. Мында баарыңарга белгилүү, кыргыз оозеки поэзиясындагы айтыш жанрынын бир түрү. Муну силер мектептерде, жогорку окуу жайларында, майрамдык күндөрдө айтышып жүрөсүңөр. Мында кордоо, шакаба чегүү, мыскыл мүнөзүндөгү жаш кыздардын айтышы. Акыйнек айтышкан кыздар тууган уругуна, айыл конушуна карата эки жаат болуп бөлүнүп, маңдай тескей туруп, бири экинчисинин кемчилигин алмак салмак чукуп, шакаба айтышкан. Акыйнек музыкалык аспапсыз, көбүнчө оонго салынбай айтылган. Акыйнек жалаң эле кордоо, мазактоо мүнөзүндө болбостон, кээде сөзгө чечендикти, сөз тапкычтыкты сынашуу максатында да көздөп, оюн зоок, тамаша иретинде да айтылган. Акыйнек айтышуу учурунда жанданып, айтыш өнөрүнүн бир жанры катары өнүгүүдө. Бул экранда көрүп турганыңарды айтыш акыйнек ырындагы карап чыгып, ушунун негизинде жаттап кийинки сабакта айтып берсеңер болот. Кийинкиде биз эмгек ырлары. Бул элдик оозеки адабиятындагы эмгек процессинин жүрүшүндө ырдалуучу лирикалык мүнөздөгү ырлар. Эмгек ырларынын негизги максаты элдин оор эмгегин жеңилдетүү, эмгек куралдарында демөөр берүү, эмгектин натыйжасын карата адамдардын үмүт тилегин чагылдыруу. Эмгек ырлары оозеки чыгармачылыктын эң байыркы көрүнүшү. Эмгек ырлары жумуштун түрлөрүнө карай жаралган. Элге кеңири белгилүү эмгек ырлары Оп майда, Бекбекей, Шырылдаң, Тончук деген ырларын угуп келатасыңар силер. Кээде биз майрамдык иш-чараларда Оп майда, Бекбекей, Шырылдаң ырларын ырдап жүрөсүңөр. Эми балдар, силер кийинки сабакка ушул өтүлгөн темалар боюнча ар бир бөлүктөргө токтолгон темага жараша жаттап айтып бересиңер.